чындыгында мени азыркы мезгилге чейин мигрант аксакал деп айтышат. Мен ага капа болбоймун чынында, себеби биз баарыбыз айылдан келгенбиз. Тигүүчүлүктө иштеген, фабрикада иштеген 14 кызыбыз күйүп өтүп кеткен. Ошол кыздарыбыз күйүп өткөн күнү мына азыркы мезгилде чындыгында 4 жылдын ичинде 30 жылда болбогон өзгөрүүлөр болуп жатат. Биз талаада алыста жүрсөк дагы көрүп, сезип. Президентибизге дагы бир кайрылуусу бар. Видеонун аягында сөзсүз андагы Биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичке жеке өзүнө кайрылым кетип атат. Сизге менин жазган каттарым жетпей атат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Medical Amir клиникасы төмөнкүдөй кызматтарды көрсөтөт. Баса, бизде стоматология кызматы 24 саат бою дем алышсыз иштейт. Эң башкысы, бардык кызматтарга алдын ала жазылсаңыз, 10% арзандатуу бар. Стоматологиянын бардык кызматтары: гинеколог, уролог, хирург, травматолог, проктолог, флеболог, пластикалык хирург, терапевт, невролог, аллерголог, дерматолог, лор-врач, эндокринолог, педиатр, лечебный массаж, УЗИ, ЭКГ, тиштен рентгени. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Медицинанын ар бир тармагы боюнча кесипкөй адистер бар. Оору деген онтоодон арылып, шыпа таап кетиңиздер. Дасыккан, өз ишин сүйгөн адистер өзгөчө кам көрөт. Биздин дарек: метро Марина, выход 2, Новочеркасский бульвар 51. Medical Amir клиникасында тажрыйбалуу адистер тейлейт. Байланыш телефондор: +7905 752 42 84, +7905 750 49 84, +7967 108 40 84. Саламатсыздар, урматтуу Чынбекинин катталуучулары. Бүгүн мен көргөн Москва долбоорунда өзгөчө коногубуз бар. Кыргызстанда көп жыл мугалим болуп эмгектенген аксакалыбыз жана ошондой эле мигрант болуп Москва жергесинде жүргөндө 20 жыл болду дейт. Бул аксакал жөнөкөй эмес. Москва областы боюнча аксакалдар коомунун төрагасы болгон жана азыркы учурда дүйнөлүк аксакалдар коомунун төрагасы. Жана ошондой эле жакында мугалимдер коомундагы бүт Россия боюнча түптөп жакшы иш-чараларды өткөрүү алдында турат. Бүгүн ошо аксакалдын 20 жылда жакшы нерселери боюнча жана жүрөктө калган жаман окуялар боюнча дагы бир токтолобуз. Андыктан каналга катталып, лайк басып, группа контакттарын максимал түрдө бөлүшүп коюңуздар. Бүгүн мен көргөн Москва долбоорубузда Эртабылды Шамилов аксакалыбыз конокто. Автобиография. Шамилов Эртабылды 8 июлда 1954 жылы Ош областына караштуу Каракулжа районунда туулган. 1961 жылы Буйга 8 жылдык мектебинде окуп, 1975 жылы Ленинчил жаш орто мектебин бүтүргөн. 1971 жылы СССРден 50 жылдык атындагы Кыргыз мамлекеттик университетин тарых факультетине кирип, 1976 жылы тарых адистиги дипломун алып чыккан. 1976 жылы эмгек жолун Кара Суу районуна караштуу Талдык орто мектебинде тарых мугалими, организатор, завуч болуп иштеген. 1981 жылы Кара Суудагы Кычан Жакыпов атындагы интернатта мугалим. 1982 жылы Ош шаарында областык край таануу тарых музейинде улуу илимий кызматкер. 1983 жылдан Өзгөн районунда райондук эл агартуу бөлүмүндө методист, инспектор, шаардагы Ленин 2 өзбек-кыргыз мектебинде директор, Мырзакеде Ленин 20 орто мектебинде завуч, организатор, мектеп-интернаттан директор болуп иштеген. 1995 жылы кичи ишканада директор, Дыйкан чарбанын төрагасы болуп иштеген. 1997 жылдан Ош мамлекеттик политехникалык университетинин Өзгөндөгү бөлүмүндө гуманитардык факультетте мугалим, факультеттин деканынын окуу иштери боюнча орун басары болуп иштеген. Кандидаттык диссертациясын 19-кылымдын аягы, 20-кылымдын башында Ош шаарынын маданий турмушу деген темада бекитилип, Кыргыз академиясынын тарых институтун каралган 2 илимий статьясы чыккан. Турмуш шартка байланыштуу жактай албаган. 2001 жылдан Ош мамлекеттик университетинин Өзгөндөгү институтунда Москвага келгиче окуу иштери боюнча начальник болуп иштеген. Москвада АО ОДК Салют заводунда 15 цехте 4 разряд правильщик болуп иштеген. Коомдук иштерге 2015 жылы мугалимдердин агартуу билим борборун уюштурган. 2021 жылы Москва жана Москва областынын аксакалдар кеңешинин төрагасы. 2022 жылы бүткүл Россиялык аксакалдар кеңешин төзүп,
2023 жылы 20 июлда чет элдердеги кыргыздардын аксакалдар кеңешин уюштуруп, официалдуу Франция, Казакстан, Россия, Кыргызстандан учредительдер келип документ алган. Мугалимдердин агартуу билим борборун кайрадан официалдуу уюштуруп, 17 июнь 2024 жылы уставты РФтин юстициясынан өткөрүп, мугалимдердин жана окуучулардын ар тараптан өнүгүүсүнө жардам көрсөтүү боюнча агартуу аймактык коомдун уюму болуп түзүлүп, устав печаталган. Чет элдик кыргыздардын аксакалдар кеңешинде 200дөн ашык аксакалдар бар. Агартуу уюмунда Россия боюнча 100дөн ашык мугалимдер бар. Урматтуу мекендештер, мына төмөндө аксакалыбыздын өмүр баянын, Кыргызстанда иштеген эмгектерин көрүп өттүңүздөр. Азыр эми Москвага токтолсок, Москвада 20 жыл болуптур. 20 жылда кандай бир кыйынчылыктарды көрдүк, кандай бир мекендештерибиздин ийгиликтерин айта алат. Ошо боюнча бир толук маалымат сиздерге алып бергенге аракет кылабыз. Анан аксакалдын биздин президентибизге дагы бир кайрылуусу бар. Видеонун аягында сөзсүз аны дагы ажообузга жеткиргенге аракет кылабыз. Мекендештер, дагы бир жолу тааныштырып өтөлү. Азыркы учурда дүйнөлүк аксакалдар коомунун төрагасы, мурун Москва областы боюнча аксакалдардын төрагасы болуп эмгектенген, жана ошондой эле Россия боюнча мугалимдер коомунун дагы төрагасы болуп эмгектенет. Бүгүн толук ушул нерселерге да токтолобуз. Каналга катталып, лайк басып, жакшы ой пикир жазганды унутпаңыздар. Ассаламу алейкум агай. Алейкум. Куш келипсиз. Рахмат. Алгачкы эле ошо көз ачып жумгуча эле 20 жыл болуптур. Сиз дагы мигрант катары болуп, азыр деле ошо мигрант катары эмгектенип жүрөм деп калдыңыз. 20 жылыңыз тепке кетпей, сиз көптөгөн бир коомдук иш-чараларга активдүү катышып, аксакалдар төрагасы болуп, мугалимдер түптөп Россия боюнча. Ошо боюнча токтололу, анан ошо Москвадагы эң эсте каларлуу жакшы окуялар жана жаман окуяларга дагы бир токтолуп өтсөк, 20 жылдагы окуяларга. Алгач эле ошол мугалимдер коомун кандай түптөп калдыңыз эле, аксакалдар коомун кандай төрага болуп калдыңыз эле, ошого токтолсок. Эми 20 жылдын ичинде чындыгында мени азыркы мезгилге чейин мигрант аксакал деп айтышат. Мен ага капа болбоймун чынында, себеби биз баарыбыз айылдан келгенбиз. Туулган жерибиз эң бийик Ала тообуз айыл жери. Ошондуктан бүгүнкү мезгилде мен биринчи өзүм жөнүндө азыркы мезгилге чейин 12 жылдан бери Салют деген завод бар. Көпчүлүгүнө белгилүү. Токмокто ошол Су-28-29 деген самолет турат. Ошол Су-29-31-34 деген самолет чыгарган, моторун чыгарган военный заводдо иштеймин. Станокто турам. Азыркы мезгилде 15 цехте станокто турам, мигрант катары. Ушул 20 жылдын ичинде мен аксакалдарга 14-жылы кошулганмын. Ага чейин өзүмдүн тагдырыма байланыштуу эч кимге кошулган эмесмин. Мына 10 жыл болду кошулганыма. Ушул 10 жылдын ичинде мен мигрант аксакал катары ушу мигранттардын абдан көп жакшы жактарын, жанагындай кайгылуу окуяларына аралашып билип, батамды берип, бардыгына ушул неме кылып жүрөм. Ошон үчүн мен эң биринчи жакшы бир эсте каларлык күндөрдү айткым келип атат. Себеби мына кыйла жылдан бери биздин айрыкча мына Москва, Подмосковье, башка Россиянын башка жерлеринде дагы айылдык коомдор түзүлдү, райондук коомдор түзүлдү, областтык коомдор түзүлдү, жаштардын коому, аялдардын коому, жана башка маданий коомдор, ушулардын баардыгы түзүлүп, Кыргызстанда кандай системалуу иш жүргүзүлүп атса, бул жерде да ошондой, бирок бир да акча төлөнбөйт. Айлык албайт. Айлык албайт. Ошол күн түндөп ишин да кылат, жанагындай коомдук иштерди да кылат. Ошон үчүн биздин аксакалдардын негизги милдети, мен көп жерде айтып жүрөм, ушул лидер уул кыздарыбызга, күн түндөп иштеп жаткан, эл үчүн иштеп жаткан балдар кыздарыбызга ак батаңарды айтып, ыраазычылыгыңарды билдирип жүргүлө деп. Мен чындыгында биздин мыкты уул кыздарыбызга таң калам. Мисалы үчүн айылдык коомдор эгерде бир жаманчылык, бир жакшылык боло турган болсо, азыр мурун издеп калышчу. Азыркы мезгилде чоң тайпаларга жазат, мына райондо мынандай болду, жакшы нерселер болду, же бирөө уруп кетти, же авария болуп калды, же качып кетти дегендер болсо, бүт чогулат дагы, бир паста чогулушуп, акчаларын топтоп, таап, Кыргызстанга жөнөтүүгө аракет кылышат. Азыркы мезгилде мамлекет тарабынан жакшы жардамдар бериле баштады. Мисалы үчүн адамдын өлүгүн жөнөтүш ушул топтошот эле. Азыркы мезгилде мамлекет тарабынан миграция министрлиги сразу берет да. Ушунусу жакшы. Бул эми чындыгында Москва областында тегелек Россияда
айрыкча маданий иштердин жакшы болушу, илим билимге болгон умтулуулардын болушу, кылып абдан жакшы иштер Кыргызстанда кандай болсо, керек болсо Кыргызстандан дагы ашыкча нерселер болуп жаткан мезгил. Анан мамлекеттин бюджетине экинчи орунду ээлегенине мен аябай сыймыктанам биздин балдарга. Анан президентибиздин кийинки мезгилдерде ушу болгондон баштап жүргүзүп жаткан иштерин айрыкча жаштар, аксакалдар 100% колдойбуз. Себеби биз бардыгыбыз өзүбүздүн элибизге, жерибизге кайтышыбыз керек. Ушул балдарды кайра алып кетүү боюнча чоң иштер жүргүзүлүп жатат. Ушул иштерге биз дагы аксакалдар ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эң негизгиси азыр заман оор мезгилге келип калды. Россияда согуш жүрүп атат. Миграция абдан чоң. Мамлекеттик дума тарабынан ар түрдүү катаал закондор чыгып атат. Ошого байланыштуу кыргыз мамлекети мүмкүн болушунча биз жардам берсек, ушул мигрант балдар кыздарыбызды Кыргызстанга кайтарып кетсек жакшы болот эле да. Себеби Кыргызстанда жумуш орундары ушунчалык көбөйүп атат. Тездик менен айыл чарба, өнөр жайы, маданият бардыгы өнүгүп жатат. Спорт көрүп турабыз. Эми аксакал, ийгиликтер негизи жакшы, бул жактагылар туура айтасыз. Эч бир коомдун төрагалары же төрайымдары айлык албай, ошо күнү түнү эмне болуп кетти биздин райондошубуз, айылдашыбыз, жердешибиз деп эмгектенип келатат. Ал жагы бир сыймыктануу десек дагы болот. Эми сиз ошо 20 жылдын ичинде бир миграцияда жүрдүңүз. Мигранттарга бир жүрөгүңүзгө катуу тийген бир оор күндөрдү бир айтып бере аласызбы? Мен аксакал катары ушул эки окуяны кыргыз элиме айтып коеюн деп атам. Бул кыргыз элине да белгилүү. 2016 жылы биздин Москвада тигүүчүлүктө иштеген, фабрикада иштеген 14 кызыбыз күйүп өтүп кеткен. Ошол кыздарыбыз күйүп өткөн күнү азыркы биздин президентибиз ушул жерде жүрүп, Москвада эле? Москвада биздин ошол мекендештер менен 1000ден ашык баланы чогултуп, чоң иш-чарага болуп аткан мезгил күнү өрттөнүп кетишти. Анан ошондо мага атайын кайрылып, аксакал телефондоруңузду бериңиз, бизден катышалы деп, эртеси күнү биз кудай кылганбыз. Ошо кудайга азыркы президентибизди метродон тосуп алып, аксакалдардын жанына отургузуп, ошол жерде чогуу отуруп, анан сөз берип, аябай жакшы сөздөрдү сүйлөп, эсимде турат, 65 000 акча биздин атыбыздан, балдарыбыздын атыбыздан деп бизге тапшырган. Ал эми мен өзүм ошол жерде бир ресторанда 100 000, 165 000 акча чогултканмын. Ал эми бизден башка да 7 ресторанда аксакалдар бөлүнүп алып, чогултуп, ошондо эң акырында жалпы барыбыз чогултуп, жыйынтыгын чыгарганда 510 000 акча чогулткан экенбиз. Ошол жерде дагы мен атайын айтканмын. Анан ошол 510 000 акчаны биз Кыргызстанга жөнөткөнбүз. 14 үй бүлөгө. 14 үй бүлөгө. Мамлекет тарабынан эч кандай неме берилген эмес ал мезгилде. Анан экинчи окуя ошого шайкеш оор окуялардын бири кыргыз элине ошол айткым келип турат. 22 жылы Казакстанда 14 адам, 14 балабыз ошол жерден набут болуп, ошол жерде биз көрүп алып абдан ыраазы болдук. Себеби мен салыштырып, аксакал катары салыштырып атам да, ошондо самолет менен министр, атайын министр келип, ошол жерден бардык нерселерди алып, ар биринин үйүнө министрлер, губернаторлор, акимдер, мамлекет тарабынан жардам берилип, ушунчалык камкордукка бөлөнгөнүн көрүп, биз өзүбүзчө ушунчалык сүйүнүп, аксакалдар жалпы эл сүйүндү. Ушул мамлекетибиздин кайдыгер эмес, карабай, кайдыгер эмес, мамлекетибиздин ушунчалык өзгөрүлүшүнө биз ыраазы болгонбуз. Ушул эки окуяны мен кыргыз элине айткым келип турат. Мына азыркы мезгилде чындыгында 4 жылдын ичинде 30 жылда болбогон өзгөрүүлөр болуп жатат. Биз талаада алыста жүрсөк дагы көрүп, сезип, жаңылыктардан угуп, себеби биз баягы кыргызда айтып коет го, баягы тентип жүргөн сыяктуу кыргызча сөз айтканда. Биз чет мамлекетте иш үчүн, жашоо үчүн аракет кылып жүргөн мекендештербиз. Ошон үчүн дагы бир жолу мен ушул мекендештерибиздин жалпы чет мамлекеттерде биздин мамлекетибизге бюджетке берилип аткан жардамы аябай жакшы. Колубуздан келсе мындан да чоң жардамдарды беребиз. Бизде аябай инвестор балдар көп, мыкты, билимдүү, көп тил билген, диаспораларды жетектеген мыкты жигиттер көп. Ушул жигит менин оюм, ушул жигиттерден депутаттар болсо, ушул жигиттердин мамлекеттик кызматтарга алса, булар эч кандай коррупцияга байланышкан эмес. Коррупция деген
түшүнө да кирбейт. Эл үчүн деп жүргөн ушул жаш жигит кыздарыбызды мамлекеттик кызматка, депутаттыкка тартса, элге кайрыламда ушуларды тартып, ушул балдарды кызматка койсоңор, аябай мамлекетибиз андан нарыда өнүгөт эле да. Аксакал эми мугалимдер коомунан аксакалдар коомуна бир токтолсок. Мугалимдер коому качан түптөлгөн, анын мүчөсүндө канча адам бар? Мугалимдер коомунун максаты эмне? Мен ушу 14-жылы аксакалдарга кошулгандан кийин 15-жылы ушул Москвада бир профессор, кандидат теңтүштөр айтып калды. Ушу мугалимдер коомун уюштура албай койдук. Мугалимдер абдан көп бизде. Ушул коомду башын бириктирсең болот эле дегенде, ошол жылы мен отпускага барбай, бүтүндөй Москва областындагы мугалимдерди издеп таап, 200ге жакын мугалимдин башын кошуп, ошол агартуу билим борбору деп ошол мугалимдерди орусча билбегендерди орусча курстарды ачып, кыргызча билбегендерди кыргызча курстарды ачып, ошентип иштеп келүүдөбүз. Андан кийин ковид башталгандан кийин менин убактым болбой 2 жолу ковид болуп, эми Кудайдын берген өмүр экен, тирүү калдым. Ковидтен кийин Москва областынын аксакалдар кеңешинин төрагасына шайлап коюшту. Андан кийин мына бүткүл дүйнөлүк аксакалдар кеңешин уюштуруунун негизги себеби ушул Москва областынын аксакалдардын төрагасы болуп жүргөндө, ушу Россиянын дагы аксакалдардын башын кошсок деген идея пайда болуп, ошону чогулта баштаганда мына Кадыр Кошалиев деген биздин курултайдын биринчи төрагасы бар, ошол баш болгон парламенттен айтып калышты, аксакал дүйнө жүзүндөгү аксакалдарды эле кошпойсузбу, башка жакта аз 4-5 аксакал болсо кошуп баарын башын бириктирсеңиз жакшы болот эле деген. Кийин анан чет элдерде кыргыздардын аксакалдар кеңешин уюштуруп, официалдуу Кыргызстандан өткөнбүз. Ал эми мугалимдер коому ошол мен ошондой иштер менен жүрүп калып кеткен экен. Быйыл апрелде мугалимдер коомун карасам иштебей калган, 4-5 адам калган. Анан баягы өзүмдүн эмгегиме күйүп, кайрадан бүткүл Россия боюнча жазып, азыркы мезгилде ошол 100дөн өтүп кетти мугалимдер Россия боюнча. Анан булардын башын бириктирип, официалдуу түрдө июлдун 17-синде Россиянын Юстиция министрлигине өткөрүп, мына эртең бир жумадан кийин мугалимдер күнүн белгилейли деп турабыз. Ошол мугалимдердин башын бириктирип, официалдуу түрдө өткөрүп, мына 6-сында мугалимдер күнүн Москвада чоң деңгээлде өткөрөлү деп азыр кулактандырып, азыр бүт даярданып атабыз. Ошол 6-сында мугалимдер күнүн жакшы Москвада белгилейбиз деген ой. Анан дүйнөлүк аксакалдарга токтолсок, дүйнөлүк аксакалдарда канча мүчөңүз бар? Анан негизги максатыңыздар? Ушул чет элдердеги кыргыздардын аксакалдар кеңешин жана Москва областынын аксакалдардын төрагасы болуп жүргөндө уюштурдук. Биринчи Россияны уюштурдук, андан кийин тиги Кыргызстандан айтышкан Кошалиев курултайдын төрагасы, анан парламенттен айтышып, ушул аксакал чет мамлекетти эле кошуп койбойсузбу дегенден, анан биз атайын ушу чет мамлекеттердеги кыргыздар менен байланышып, бүт мамлекеттер менен. Азыркы мезгилде чет элдик аксакалдар кеңешинде 200дөн ашык аксакалыбыз бар. Ар бир жерде аксакалдар өздөрүнүн баталарын берип, диаспоралардын башында турат. Азыркы биздин президентибиз жүргүзүп жаткан саясатты бардык мамлекеттерде 100% колдоп атат. Менин дагы бир жолу ушу кыргыз элиме айтып коерум, Кыргызстанда дагы ушундай бирдиктүү аксакалдар бир институт болсо деген ниетим бар да. Мына бүткүл дүйнө жүзү боюнча аксакалдар институтун колдоп, президенттин аксакалдар институтунун указын колдоп биз уюштурдук. Бардыгыбыз бир аксакалдар кеңешине бириктик. Мен да ойлойм, ушу Кыргызстанда дагы бүт аксакалдар чачырабастан бир аксакалдар кеңешине биригип, элибизге, президентибизге, мамлекетибизге аксакалдык акыл насааттар менен жардам берсе деген жакшы ниеттемин. Чоң рахмат, ушундай алтындай убактыңызды бөлүп, толук маалымат бергениңизге. Анан сизге бир эфирдин аягында бир эркин микрофон берип койсок. Элге кайрылууңуз болсо, же бир кимге бир кайрылууңуз болсо. Биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичке жеке өзүнө кайрылым кетип атат. Сизге менин жазган каттарым жетпей атат, кечирип коюңуз. Өткөн жылы бүткүл дүйнөлүк аксакалдардын кеңешмесин 9 сентябрда Бишкекте белгилеп, сиз уруксат берип, президенттик бөлүмдөн каттарды мага жөнөтүп, даярдангыла деп даярданып алып, эң акырында 9 сентябрга жакындаганда ушул кеңешмебиз болбой калды. Биз эч нерсени талап кылган эмес элек. Болгон ушул өтүш жайды гана сураганбыз. Калганын баары өзүбүздөн болмок.
бирок ошол президентке жазылган катты Тышкы иштер министрлиги, миграция министрлигин таштап, ушундай аяка бияка болбой калды. Анан өткөн жылкы курултайга бүткүл дүйнө жүзүндөгү аксакалдардан биз катыша албай калдык. Себеби квота керек экен. Ал квотаны президент гана чечет экен. Биз чече албайбыз деп Касмамбетов госсекретарга чейин биздин аксакалдарыбыз чыкты. Мен каттарды жаздым, бирок биз катыша албай калдык. 200дөн дүйнөнүн 200дөн ашык аксакалдары эч кур дегенде бир аз болсо да биз катышып, бүткүл дүйнө жүзүндөгү мигрант балдар кыздарыбыздын турмушун, жакшы жактарын, анан сунуш талаптар болсо ошону айталы деген оюбуз бар эле. Мына келе турган курултайга дагы мен президент сизге атайын кат жөнөткөнмүн. Ошол кат мына 2 айдан бери мага жооп келген жок. Бирок ошол жоопту президенттин отделинен тышкы иштер миграция министрлигине, социалдык эмгек жана камсыздандыруу миграция министрлигине жөнөтүп ал мага катын жолдоп атат. Ал катында да былтыркыдай жооп келип атат мага. Биз квотаны чече албайбыз, биз билбейбиз. Сиз кайсы жерден регистрациядан өтсөңүз ошол жерден чечишиңиз керек эле. Biz былтыркы жыл биз Бишкектен өткөнбүз, тиги немеден Москвага келген квотага биз илешпей калдык. Мына быйыл дагы урматтуу президент биз ошо квотага илешпей, биздин аксакалдардан бир адам дагы былтыр барбады, быйыл да барбай калуу коркунучунда турат. Азыр мен жообуну алдым. Миграция министрлигинен атайын жооп келди. Биз квотаны чече албайбыз деп. Мен сизден 2 жолу кат жазганда ушул квота берип, аз болсо да квота бериңиз. Биз ушул курултайга катышып коелу деген жакшы ниетим бар эле. Ушул ачык кыргыз эли муксун, сизге жетсин деп сизге кайрылуу кылып атам. Ушул келе турган курултайга ушул дүйнөнүн аксакалдарынан аз болсо дагы, бирөө, экөө, бешөө болсо дагы катышсак деген жакшы ниетибиз бар. Бизде абдан көп көйгөйлүү суроолор, жакшы суруштар бар. Биз ошолорду жеткирүүгө аракет кылабыз деген оюм бар. Дагы бир жолу